Ал жерде эмелери баш сөөгүндө эмеси бар эле, кабыргалары талкаланып кетип, өтө оор абалда келген. Балам айтат, сен кандай эме болуп калдың десем, уже карасам мага келатат дейт да, аркага сальто таштап качтым дейт. Анан эле төртөөңдү урду дейт. Део Нексия үлгүсүндөгү автоунаасы келип, мотоциклди сүзгөн. Мотоцикл келип туруп, ошол пешеходдун алдында турган аялдарды сүзүп кеткен. Мен подружкамдын кызы ушунан каза болгондо айлап бургенде астындачы пешеходныйда. Окуя үстүбүздөгү жылдын 20 май күнү саат кечки 8:20 чамасында Жалал Абад шаарынын Түмөнбай Байзаков проспектиси менен Кыргыз Республикасы көчөсүнүн кесилишинде Yamaha мотоцикл менен Део Нексия үлгүсүндөгү автоунаасы жол кырсыгына учурап, мотоцикл сүрүлүп кетип, жолдун четинде турган жарандарды коюп кеткен. Жолдун четинде маршрутка күтүп турганбыз. Анан билбейм да уже. Бир маршрутка өттү. Андан кийин дагы бир маршрутка өттү. Андан кийин уже эч нерсени билбейм, сезбейм. Түнкү саат 3-төрдө, таң камал 3 экен. Турсам ошо эмеде жатыпмын, больницада. Анан санитаркалардан сурадым, эже мага эмне болду, мен каерде жатам, эмне болду деп. Ошентсем эки кызың менен машина уруп кетиптир, больницадасың дейт. Сразу эле айттым, эки кызым кандай, жакшыбы? Мага неметиңиздерчи десем. Кызың ал жакта турат, чоң кызың, кичине кызың детскийде деп ошентти. Уже чоң кызым дагы баягы 10 тогон болуп жатты да мага. Анан мен жанымда ким бар, ким келди десем, апаң, эжеңдер баары бар деди. Звонок кылып бериңиздерчи деп балама звонок кылсам, албайт, апама звонок кылсак албайт. Корктум кичине кызыма эмне болду экен. Баары аманбы, эже ачыгын айтыңыздар десем, аман, баарыңар жакшысыңар деди. Эртеси саат 7-лерде өзүмө келдим. Өзүм жакшы, сезимдем жакшы. Эми бул жагына Аллага чексиз шүгүр. Азыр жакшымын, бирок сол олтурам, көтөрө албайм, жылдыра албайм эч кайда. Аллага чексиз шүгүр, жакшы бирок. Ошол сиз эртең менен жолдо эле маршрутка күтүп аткансыз, кечки 6-лар чамасында болуу керек. Базардан кайтканбыз да. Бизге түшкөн күнү саат 8:30 чамаларда түшкөн, 3 больной түшкөн бизге. Бир больнойдун абалы өтө оор болгон. Ал больной бизге келиши менен сразу реанимация бөлүмүнө жаткырылган. Эки больнойбуз бизде биринчи жардам алышкан, полностью бизден бар жок жардамдар көрсөтүлүп ушул жерде, ушул отделенияда. Анан бир күн эме жаткандан кийин азыр отделенияда абалдары жакшы, отделенияда которулуп жатышат. Бир больнойбуз реанимациядагы больнойбуз өтө оор абалда болгон үчүн бардык жардам көрсөтүлгөнүнө байланыштуу эме болгону менен бирок алып калып алган эмеспиз. Ал жерде эмелери баш сөөгүндө эмеси бар эле, кабыргалары талкаланып кетип, өтө оор абалда келген. Реанимацияда каза болгон. Эки больнойбуздун азыркы учурда нейрохирургия бөлүмүндө дарыланып жакшы абалда. Ушул тапта жол кырсыгына учураган 4 жарандын 3-өсү облустук ооруканада дарыланууда, абалдары туруктуу деп айтылат. Ал эми 4-51 жаштагы аял киши ооруканага абалы оор келгендиктен көз жумган. Бизге которулгандан кийин бүгүн уже 23 бүгүн 3 күн болуп калабы. Состояниясы больной уже турукташып калды. Оор акыбалдан чыгып атат. Жана биз сатурация деп коебуз да. Сатурацияда кислороддун баягы кандагы эмеси концентрация 92, 93, 94 чейин чыгып атат эмеси. Келгенде сатурациясы низкий болчу. Биз жардамды көрсөттүк. Азыр өзүнө жараша ушул дарыларды алып атат. Азыркы маалда уже акыбалы туруктуу.
пока ошол оор акыбалдан эми чыгып атат. Состояние стабильный деп коет да. Тяжелый, стабильный. Мотоцикл бир нече адамды сүзгөн учур видеого түшүп калган. Ал эми каза болгон жарандын жакындары арыз берүүдөн баш тарткандыктан аталган иш тиешелүү кызматтар тарабынан териштирилүүдө. Каза болгон аялдын жакындары арыз тартуудан баш тартып, каза болгон жаранды кайрадан соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан. Азыркы учурда тергөөгө чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат, бирок кылмыш иши козголо элек. Бир жарандын өлүмү менен аяктаган аянычтуу окуяга жарандар дал ошол жолдо тиешелүү жол белгилери жоктугун себеп кылышат. ИИМдин маалыматына караганда Кыргызстанда 2023 жылы 7000ге чукул жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон. Көз жумгандардын саны 2022 жылга салыштырганда 13,5%га көп. Нури Захамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Жалал Абад.